Суунун жоктугу Бермет Юлдашеванын үй бүлөсүн бир топ эле жүдөттү. Себеби күнүмдүк тиричиликтен сырткары мал жандыктарына дагы суу керектелет. Маселен 3 күнгө 6 тоннадай алып келсе, анын 4 тоннага жакын эле үй жандыктарына иштетилет экен. Айла жок, эми сатып келбесек, башка кылбасак, мал жандыктар өзү суусуз калып өлбөйбү күчөлүп. Ошо баары деле ушундай кыйын ушул жерде жашагандар. Эми грант жок. Мынтип суунун жоктугу айылдагы 126 кожолукту түйшүккө салат. Себеби аймакта агын суу акчуу каналдар дагы жок. Ошондуктан жолдун алыстыгына карабай Ноокат районунан же Ош шаарынан ташып келишет. Мындайда ар бир үй бүлө турак жайларына тоннолаган суу идиш коюп, үнөмдөп колдонуудан башка айла жок. Көп жылдан бери суунун запкысын тартып келген тургундар өз алдынча суу чогултуу боюнча айла амалдарды ойлоп таап алышкан. Маселен, жамгыр жааган күндөрү бул түтүктөр аркылуу тамда чогулган жамгырдын тамчылары түзүлө келип идиштерге куюлуп чогулат. Өкмөттөгүлөр алмалыкта суу жоктугунан 2 жыл мурун жер көчкү катталган убакта кабардар болушкан. Ошондо айыл активдери 27 миллион сомдук долбоор даярдап беришкен эле. Аны өкмөт долбоорлоо институтуна тапшырылды деп кабарлап, ошондон бери иш жүзүнө ашырыла элек. Бул сентябрда берилген. Сентябрда өткөн 15 жылдын сентябрында берилген. Ошо боюнча ушуга чейин азыр кабар жок. Анан өзүм барып кабар алганда ошо долбоорун бүтүрүп, тендерге коюп атабыз деген. Шаардык мэрия бул маселе мамлекеттик программага киргизилген деп маалымдады. Ага ылайык куурларды тартып келүү боюнча 40 миллион сом ажыратылары күтүлүүдө. Бирок ага чейин эски скважина текшерүүдөн өтөт. Эгерде анын техникалык абалы жакшы болсо, кайра эле ошол жерден суу чыгарылып баштайт. Эми ошол Минфинден акчанын каражатынын немеси карап, поступлениеси карап туруп кетет да. Минфин акча бөлүп берет. Ошол программасы, проект түзүлөт. Долбоор иштеп чыгат. Долбоордун негизинде ошол багы таза иче турган суу жатаандан бияка тартылып келет. Белгилей кетсек, советтер доорунда алмалыкта көмүр шахтасы иштеп, суу маселеси болгон эмес. Бирок андан кийин айылга таза суу алып келе турган куурлар талкаланып, иштен чыккан. Ошондон бери мамлекет тарабынан жардам болбой келген. Эске салсак, Алмалык айылы Ноокат районуна караганы менен тургундар Ош шаарынын каттоосунда турат. Бул дагы көйгөйлөрдүн чечилишине кедергисин тийгизип келүүдө. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.